Асема менен Айема өзгөндөгү Атыр Төрөгелдиев атындагы мектепте окушат. Интеллектуалдык таймаштын активдүү катышуучулары. Мектеп окуучулары соңку 5 айда 5 китеп окуганга жетишишкен. Китеп окууда анын мазмунуна көңүл буруу маанилүү дешет. Биринчи китеп Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү китеби болду. Экинчи китеп бул Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет деген повести, өтө кызыктуу. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестин окудук. Дагы эле Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестин. Азыр эң акыркы ушул Касымалы Жантөшевдин Каныбек чыгармасын окуп бүттүк. Телефондон эми жакшы маалыматтарды жана жакшы нерселерди билсең болот экен. Ал эми китептен болсо өзүңдүн сөз байлыгыңды көбөйтсөң да болот экен. Китепкөй пилоттук долбоору жаңы окуу жылында башталган. Ага өзгөндүн тоолуу аймактарындагы 11 мектеп тартылган. Мектеп окуучулары таймашка ата-энелери окуткан мугалимдери менен катышууда. Балдарым 8 балам бар. Ошо балдарды дагы мөгүттөп, көбүнчө ошо адабий окуудан ушинтип көп билиш үчүн, өзүңөрдүн кругозоруңарды чоңойтуш үчүн китеп окугула дейм. Балдарым деле окуйт, аябай даярданышат. Ата-эне окумайын, бала китеп окубайт. Билим казынасын байытууга максатталган долбоордун жеңүүчүлөрүн калыстары тобу аныктайт. Бүгүн абдан карап отурам, мен окуган мектептин окуучулары да катышып атат. Бүгүнкү күндө абдан активдүү экен. Анан эң бир жакшы нерсе мени бүгүнкү күндө абдан таң калтырып, анан кубандырып аткан нерсе ушул. Билим жаатында китепке кызыгуу абдан мыкты болуп кеткендигин азыр байкап атам. Уюштуруучулардын пикиринде мектеп менен ата-эненин байланышын күчөтүү, окуучулардын тарбиясын жакшыртууга, билим сапатын жогорулатууга негиз болот. Китепке тартуу менен окуучулардын өзүн өзү өстүрүүгө жөндөмдүүлүктөрү жогорулайт. Мугалимдерге жардам берелик. Балам канча деген баа алды деп эле сурап койбостон, мектептин ичине чогуу кирелик деп кызыктырганбыз. Башында ата-энелер качып, бир аз азыраак болчу, бирок азыр 3-чү жолу уже келип атабыз. Ошодон бери уже түшүнүп да калышты окшойт. Эми болсом мен катышам дегендер дагы болуп, эмнеге суроо аз дегендер да болуп атат. Китепкөй интеллектуалдык таймашынын финалдык иш-чарасы 4-июнда жыйынтыкталат. 100 000 сомдук байге фонду каралган. Таймашка катышкан ата-эне мугалимдер үчүн да кызыктыруучу сыйлыктар бар. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.